Өзүңүздөр көргөндөй, бүгүн Талас жергесиндеги Райкан Алканов атындагы ат майданында көрөрмандар жыш толуп турган учуру себептегенде бүгүн республикалык көкбөрү оюнунун ачылыш аземасында турат. Анда эмесе бүйүр кызыткан бул оюнга чогуу күбө бололу. Чемпионатка 7 дубандан түзүлгөн 8 жаш курама команда жана улуу муундан 6 курама команда күч сынашып 1 миллион сом баш байга үчүн ат салышат. Бүгүн бизге жакшы байрам болуп турат. Анткени биздин жергебизде Талас шаарында мынакей ушу көкбөрүнүн Кыргызстандагы чемпионаты болуп турат. Бул чемпионатка көрдүңүздөрбү, канча деген көрөрмандар келип катышып турат. Бул биздин улуттук намыс оюну экенин мынакей таңазалап турат. Урматтуу агайын туугандар, ушул оюнга эмне каалайбыз? Албетте, биринчиден ушул биздин көкбөрүчүлөрүбүзгө, спортсмендерге чын денсаулык каалап, ушул оюнду өйдө кырсыгы жок өткөрүп алып, анан албетте күчтүүлөр чемпион болсун деген ниетти каалап батабызды берип турабыз. Райкан Алканов атындагы ат майданга келген күйөрмандардын саны көп болуп, бардык командаларды сүрөп отурушту. Экиге бөлдүк. Жаштар курама командасы өзүнчө, чоңдор курама командасы. Чоңдор арасында 6 команда келди. 6 областтан. Ошо Ош шаары, Жалал Абад обласы келе алган жок чоңдор командасы. Жаштар арасынан дагы Ош шаары келген жок. Жаштарда 8 команда болду. Жаштар арасында 18 жаштан 23 жашка чейин жаштар арасында биринчилик өтөт. Улуттук оюндар борборунун дирекциясынын аркылуу каржыланып атат 1 миллион сом. Алыскы региондордон келген командаларга ийгилик каалайбыз. Талас жергесине келип жакшы оюн, кызыктуу оюн тартуулап кетиңиздер деп бардыгына кайрылып кетмекчимин. Чыр чатагы жок, травмасы жок, оюнубуз жакшы өтсүн. Көкбөрү боюнча мелдеш түз эфирде КТРК Спорт жана Талас ТВ телеканалдары аркылуу чагылдырылууда. Балдар ат жалында аман болушун, кырсыгынан сактасын, аман эсен ойной берсин, Кыргызстаныбыз өнүккөн мамлекет болсун, дүйнөгө чыксын. Алдам колдосун, балдар аман эсен болсун, өмүрлөрү узун болсун, үйлөрүнө аман келсин, күчтүүлөрү узсун. Кудайым ынтымак берсин, Кыргыз күлдөгөн мамлекет болсун. Элдин бүйүрүн кызыткан бул оюн 30 октябрга чейин уланат. Сыймок Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Талас району.